Жақтан саңда. Жақсы ремонттаған контор шығар. Сайыстың машиналарды. Умеющий сталон. Вот это же все это прыгает. Жаңын алғанда тек ошынамыз. Отынға деген елі шыққамыз. Бұйырса көмір жүктеліп алып, ақырынан жолға түсіп кетіп бардыңыз. Жақтан саңда. Тамақсаңға азықтарын алып, газ-маз дегенде. Газ беріп қоңыз? Қаншаны? 2 беріп қоңыз. Газ беріп. Қара кечеге шығып атабыз. 300 литр кейде көбірек жатып қалғанда 350-ге чейін май расход қылып барып келеміз. Бұяқтан құйып түскеніп келсеңіз, да? Құйып еле кетеміз бұяқтан. Тек барғанда жолдан да құйсақ болады бірақ. Заправка ар қандай да. Кыш түшкөнү көмүргө болгон суроо талап менен анын наркы калктуу конуштарда орнунун аздыгы калк арасында кызуу талкууланып, кээ бир учурларда ажиотажга чейин айланып кетет. Мына ушул эл ичинде кара алтын деп аталган таш көмүр кенден кандай түйшүк менен тартылат, мекенин мейкин берүүсүнүн нарындагы бул жолку сапары дал ушул көмүр ташыган айдоочулардын көрүнбөгөн түйшүгүн баяндап бермекчи. Эним кандай? Жақсы, Алексан. Жақсы. Кеттік бе? Кеттік, кеттік. Нарын шаарынан дээрлик 300 чакырым алыстыктагы Кара Кече кенинен көмүр тартып келүү үчүн эски КамАЗ үлгүсүндөгү унаасы менен жолго чыккан Аманбек Акматалиев 24 жашта. Жаш айдоочунун унаасы бузулбай жүрсө кенге чейин бери дегенде 8 саат жол жүрүүсү керек. Uzun жолду кыскартып ишинин түйшүгүн айтканча жүксүз салмагы 10 тонналык унааны кара жолду зымырата башкарган Аманбек бул ишти чукулда эле баштаптыр. Себеби кесибине байланыштуу жумуш чыкпагандыктан убактылуу көмүр ташып иштеп жатам дейт. Айтымда көмүр ташыган айдоочунун түйшүгү көп. Себеби тоо таштар алган кара жолдо унааны этияттап айдабаса кичинекей ката көп убакытты жана түйшүктү талап кылышы турган иш. Жақсы ремонттаған контор шығар. Сайыстың машиналарды кішіне ермекте береді да. Тұрып алыңыз. Мынақтан жел сорып қалды оқшайды да бір жерінен. Бактан деле сорылмау емес та. Мағаяғынан сорылып. Стаяктың машинаны ұстырып қалды уже. Оталдырып қойымыз қазір. Şimdi жолдан оңдомой. Дегенде эле мына ушундай түйшүк менен башталган сапардын андан аркы жолу шыдыр болуп, эски КамАЗ ашуулардан айдоочусун убара кылбастан түн ортосунда
Кочкор Жумгал чегине жете келди. Terollarga chiqqanda mashinani qarab olib turish kerak. Ar jaq bir jag'ini qarab, sizga ko'z yugurtib qo'ysa, sarson olib ketavermaydi. Ko'ngilliklarni qarab. Endi buyursa, erta jaraqtida chiqqanday bo'ldi qilib, yo'ldan ishdan mashina chiqibdi, kech bo'lib, tun bo'lib ketmedi. Buyursa, bir qizartib qirna chiqib qoldik ham, 2 soatda yetib qolamiz buyursa. Qanday bo'lsa yo'lga chiqadi. Öz nasıl kaldı degende. Нарындан кара кечеге күн бата жолго чыккан Аман кара жолдон таш жолго түшүп, унаасын акырын айда отуруп, кендин босогосун түнкү саат 2:30да аттады. Алгач ал кендин биринчи постунан кезекке туруп, талонунун колун алган соң айдоочулар арасында кой короо деп аталган унаа токтотуучу жайдан орун алып, өз курсагына кам көрө баштады. Мындан ары эме бар, өзүнүн эрежеси бар. Бияктын ичиндечи. Биякта мисалы үчүн Тетиске келгендер алат атайын. Тетиске келгендер очередке турат. Менчиктер болсо, мындан өйдө чыгып барып, жакта атайын парковкалар бар. Ошо жактарга токтойбуз да. Келиңиздер байкелер. Кара кеченин чайынан ичип, журналисттер менен бир чай чейинчи. Келиңиз. Рахмат. Үйдөгүдөй эле жылайтып турасың да? Көмүр тарткан айдоочу менен кара кече болгон сапарыбыз бүгүн 2-чү күн. Түнкү саат 2:30-3 менен мына ушул кара кечегинин босогосуна келип токтогонбуз. Менин сол тарабымда турган бул жер ошо айдоочулар токтогон унаа токтотуучу жай экен. Аны айдоочулар өз тили менен койгороо деп коюшат экен. Мына ошо койгороодо кеминде бир 50ден ашык машина турат. Мындагы айдоочулардын айтымында 1 суткадан бери тургандар да бар экен. Мындан чыккандан соң менин артымда таш коро деп коет экен. Ал жер дагы унаа токтотуучу жай экен. Карьерге чейинки ал жерге дагы кезекке туруп, андан соң көмүр жүктөп сапарларын улантышат экен. Бирок эмнегедир кенде биз көргөнүбүздөй иш кызуу эле жүрүп жаткандай, бирок ошентсе дагы унаалардын кезектеги турган. Gezekte turabız, köçöğünü gelgenbiz. Bugün girip kalabızbı bilbeyim, peresmende olup kaldı okşayt. Bir 3-4 gün jatabız bir yerde. 3-4 gün jatıp, erte çıkkanda 2 günde çıkabız. Geç bolup kalsa ötkönde жаңы жылдын aslında 5 gün çeyin jattık. Çok boldu da, Iya. Başta çok boldu da. жаңы жылдын aslında 5 gün jattım. Şöyle pıratırtığız kalbay. 5 gün jatkanımız az kelgesi mayda jüktelip kalgan günler болады. Hem kara geçe iştep atat hem arganda kede şar bolat jolubuz kede neme olup kalat da ушундай. Унаа токтотуучу жайда кезек күткөн айдоочулар кенге кирүү үчүн күндөп-түндөп тургандыктан алардын унаасы бул жерде чакан үйгө айланат. Күн чыгары менен мында кыймыл жаанданып, бири кара курсагына кам көрсө, дагы бири унаасынын бузулган жерин оңдосо, айрымдары дөбөгө чыгып өз ара маекке киришет. Жаңын алганда тек ошунамчы. Алып келе отунга дегенде эле чыкканбыз. Өлкөнүн ар аймагынан кенден кесек көмүр алып кетүү үчүн айдоочулар өз кезегин күтүп турган маалда көмүр кесимдерде иш кызуу.
Мына ушул кенде 10 жылдан ашык убакыттан бери экскаватор айдап, келгендерге кесектеп көмүр жүктөп берген Алымбек Токталиев биз барган учурда кызыган иш үстүндө экен. Анын милдети келгендерди зарыктырып күттүрбөстөн, бат-баттан көмүр жүктөп жолуна салуу. Иш жакшы буюрса, жакшы. Иргеп жүктөп берип атабыз. Майдасы чыгат, аны колор менен скатка төгүп, аяктан дагы иргеп, погрузчикпен жүктөп беришет. Колдон келишинче кезектеп элге беребиз. Анан калган майдасын ушу скатка чыгарабыз. Эл деле ошо акчасын алып атат да. Ошо колдон келишинче эле жакшы жүктөп беребиз. Көмүр ташыган айдоочу Аман менен кенге келген күндүн жарымы кезек күтүү менен өттү. Вакыттын бул аралыгында ал унаасын бузулган айрым жерлерин жөндөсө, биз көмүр кесимдердеги жүрүп жаткан иштин ыргагы менен таанышып чыктык. Кара кеченин мамлекет иштеткен тилкесинде 2 жерден көмүр казылып, күнүнө 100дөн 150ге чейин унаага каралтын жүктөлүп турат экен. Ал эми анда жылына миллион тоннадан ашык таш көмүр казылып, өлкөнүн басымдуу бөлүгүн отун менен камсыздайт. Мында кезекке турган айдоочулардын эрмеги, унаасынын бузулган жерин жөндөдөн сырткары бири-биринен кеңеш сурап, өз ара маек куруу. Автомат işte kamaz mustakta yesin bro. Bilet dolandı zat. Вақтан издебейт бирең бир. Жалгыз Баргым келген жок дейт, жакта эле доспондар бар болчу. Уйку келбеген жатуу. Өткөндө камаз менен келип, автоном кичте мазгиси күйүп кетти. Жанагындай мазгиси. Без жанагындай эме иштеттик да ошондо. Поворотный релеге кошуп. Кезекке тургандагы алгачкы күн мына ушундай көрүнүштөр менен жыйынтыкталып, күн батып түн кирди. Бул маалда шоопурлар өз-өзүнүн унаасында казан асып, чай кайнатып, кечки тамактын камын көрө баштайт экен. Кара кечеден алыңыздар байсыздар. Көбөяктан. Тамактанабыз. Урсактайбыз, токтойбуз. Уктамай, тамак жемей болгон жумуш ошол. Оч жерде турганда. Экинчи түн дагы, күн дагы кезек күтүү менен өтүп, качан гана 3-чү түн болгондо унаа токтотуучу жайдын оозу ачылып, таблодон кесек көмүргө келгендер кенге чакырыла баштады. Кендин экинчи астанасын аттагандан кийин унаа таразага тартылып, көмүрдүн кандай түрүн алып кетүүгө келгени такталып кагазга түшүрүлгөндөн соң деңиз деңгээлинен дээрлик 3100 метр бийиктиктеги көмүр кесимге жол тарттык. Ага алып барган жол тоо бетин кыялап, чукул бурулуштар көп болгондуктан акырындык менен айдап чыгуу керек. Жанагы койгородон кийин водительдердин тили менен айтканда таш-короодон очерет келип чыккандан кийин Хоспелге забойго барабыз. Ушулай мурса аяктан жүктөп бердилер. Нарынга жолго чыгабыз да. Эски КАМАЗ кесимге ийри кыя менен акырын жүрүп отуруп 1 саатка чукул убакытта жетти. Ал жерге барганда эле дароо көмүр кесектелип жүктөлүп берилди. Жүк жүктөлгөндөн кийинки жалпы салмагы 25 тонналык унааны баягы ийри кыядан кырсыгы жок түшүрүү шоопурдун башкы милдети. Мына буюрса көмүр жүктөлүп алып, акырдан эми жолго чыгып кетип бардыбыз. Биякта эле тоонун башынан мөңгү менен карагайдын арасынан түштөлөт да. Мына ошо. Анан чыгып түштө да кыйын да. Жаңында осуңа тиштеп алып, тиктери бар, мындай повороттор бар, серпантиндер. Ошолордон акырын кылдаттык менен айдабаса,
Тормуз ар жак бер жактарды байкап, жел-мелди карап айдабасаң. Тормузун кармай калса кеттиң, өлүң да табылбай калат. Бияктан тайгакта кар жааганда бияктан жүктөшпөйт. Бияка чыгарышпайт да. Аябай эле болуп калат бияктан. Тайгак болуп калса вообще тормуз кармайт да. Анан мындай күн ай ачыкта кар жааган учурда жүктөшөт да. Кар жааганда жолдорго топот баты себеп тура кошого эле болбойт. Бир КАМАЗ өтүп кеткенде эле аркасы муз болуп калат да. Анда вообще кар жааганда чыгарбайт да бияк. Чукул бурулуштардан, сабалаган ылдыйыштардан жанын оозуна тиштеп түшкөн Аман ойго түшкөндөн кийин жүктөгөн көмүрүн таразага тарттырып, акысын төлөп, кагаз иштерин бүтүрүп алган соң түнкү саат 1-де Кара Кечеден Нарынга сапар тартты. Алдыда аны узак жол жана бийик ашуулар күтүүдө. Коопту да жолдон жеңил машиналар жүрүп баратканда түшүп кетчү болсо же жолго түшүп калса. Болбойт да. Таяктан бир КАМАЗдын тизеби бүттөлүп кетти, буга бүттү да. Встречный чыккан КАМАЗ го. Встречный КАМАЗдын тизеби бүттөлүп кетти. Бул датында бүттү. Кудай колдоп тур, Кудай чоңголдоп тур да. Şu жерлер тайгакта. Бияктардан булдактын акырынан көбүрөөк айдап алсаң. Басына встречка келип калганда арттан көбүрөөк бияктан обгонго чыга калат да. Ошондо кээде тормуз тепкенде токтобойт да машина. Бул жолду да кичине тайгакка жакшы болот. Стой вообще токтобойт. Бияктан абайлашып кетти. Он 15 тонна көмүр жүктөлгөн унаасын тындырбай айдаган Аман таңкы саат 7-де Бишкек Нарын-Торгорт жолунун боюндагы Сарбулак айылына жете келди. Ал жерден 3-4 саат эс алып, сапарын андан ары улантты. Себеби Амандын көмүр алып келет деп күтүп отургандар арбын. Мындан улам уйкусу каңгыча эс алганга убактысы жок. Бирок долоон ашуусуна бет алып, өр талашкан жолдон машинасы жакшы жүрбөй, бузула баштады. Өткөндө чыгып атканда жол чыкканда кайра бошоп кетип эле тылтыңдатпай эметип кете бересиң, жазылып кете бересиңчи, бекитип алсаңыз бирдеке жуңуп кетти деп болот. Бузулган жерин оңдоо үчүн жарым сааттан ашык убакыт илешкен соң жаш шоопурдун унаасы оңолуп, сапарын андан ары улантты. Мындан аркы жолу шыдыр болуп, Нарынга түш ой саат 15:30 менен кирип келди. Амандын түйшүгү муну менен эле бүтүп калбайт. Эми ал көмүрүн күткөндөрдүн ар биринин үйүнө жеткирип, ченеп, таразага тартып түшүрүп берүүсү керек.